Шекердей сөздөн адашпай, шерлерди айткан манастай, көчмөндүк дүйнө таанымдын көнөргүс күүсү Саякбай. Улуу манасчы Саякбай Каралаевке арналган фильмди көрүү үчүн зал толуу адам келди. Барды көрөрман Саякбай манасчы аркылуу улуу манас эпосун билүүгө ашыкты. Көп күттүрбөй башталган фильм болгон окуядан алынгандыгы жазылды. Тасманын алгачкы мүнөттөрүндө Чыңгыз Айтматовдун образы көпчүлүк адабий чыгарма сүйүүчүлөрдү кубандырды. Жазуучунун образын өзүнүн уулу Элдар Айтматов жараткан. Эл сүйгөн жазуучу аркылуу Саякбай Каралаевдин жашоосу, анын чыныгы, дарамети чагылдырылды. Кайып дүйнөгө катарлаш болгон Саякбай, кабылаандарга сапарлаш болгон Саякбай. Биз көрүүчүлөрдү дагы бир кандайдыр бир жайбаракат, бир беймарал ритмге салышыбыз керек болчу да. Ошондуктан башынан баштап биз ошол жана узак кадрларды пайдаланып, бирок эстетикалык композициялардын аркылуу биз көрүүчүлөрдү ошол Саякбайдын ички дүйнөсүнө сүңгүгөнгө шарт түзүп бердик да. Эрнест Абдыжапаров режиссерлук кылган Тасманы тартуу иштери Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Семизбел айылында 2015 жылдын октябрь айында башталып, 2016 жылдын октябрь айында жыйынтыкталган. Анда Саякбай манасчынын негизги ролун Манас Жанталиев аткарса, бала чагын кичинекей манасчы Үмүт Дөөлөтуулу жана жигит курагын Бактыбек Нурматуулу аткарган. Улуу манасчынын ролун аткаруу бардык актерлорду кооптондуруп ойго салган. Алар болгон күчү менен Саякбай Каралаевдин жашоосуна сүңгүп киргендигин айтышат. Манас Жанталиев манасчынын ролун аткаруу үчүн 16 килограмм салмак кошкон. Эл тааныган тарыхый белгилүү инсандарды аткарыш өтө коркунучтуу. Өтө коркунучтуу, жана коркосуң, элге жакпай калабы, кандай болот деп өзүң жөнүндө дагы мындай өзүңдүн күчүңө ишенсең аткарасың. Ишенбесең, мен ишендим. Жардам беришет, менин коллегаларым бар, режиссер бар дедим дагы, анан кийин бисмилла деп аттап кеттим. Тасмада көрүүчүлөр таасирленген эпизоддор Саякбай атанын бала чагындагы Манастын аялы Каныкей менен жолугуп, анын колунан даамдатканы, андан соң Манас айтуусу, эр жеткенде сүйүктүүсү менен таарынышканы, ошолдордогу кагылышуулар, талантына шык берип, ар дайым колдоп жүргөн Бүркүт менен коштошуусу, Айтматовду узатканы жана башка көрүнүштөр. Фильмде манасчынын аялы Бейшакан апанын образын жараткан белгилүү Тынара Абдыразаева, Элина Абай кызы Каныкейдин ролун аткарган. Бул тасма улуу залкарларды, кыргыз элинин аздектеген улуу сөзүн, келечек муңга даңазалай турган сонун мурас болгондугуна күбө болдук десек болот. Көптөн бери фильмге мындай кинолорго келе элем, аябай таасир алдым. Мурунку ушул Манас эпосу боюнча, ошондой эле Саякбай Каралаев боюнча көптөгөн маалыматтарды ала алдым деп айтам, анткени мен китептерден гана окучумун. Ыраазымын ушу фильмди тарткан адамдарга дагы, артисттер аткарган, роль аткарган артисттерге дагы ыраазычылык билдирем. Бул тарбиялык мааниси өтө чоң болду булар. Тасманын режиссер сценаристи Эрнест Абдыжапаров, композитор Муратбек Бегалиев, башкы продюсери Саматбек Ибраев. Аны жараткан топто баш аягы 100дөй адам иштеген. Алар актерлор, операторлор, редакторлор, массовканын катышуучулары, каскадерлор жана дагы бир топ багыттагы чыгармачыл адамдар. Саякбай атабыздын ролун аткарып калыш 1000 артисттин ичинен мага түшкөнүктөр. Мен актер болгондон кийин трагедияны дагы, драманы дагы, комедияны да бүт барып аткара берем. Тасма Саякбай манасчы эл аралык фондунун президенти Саматбек Ибраевдин жеке колдоосу менен тартылган. Ал тасмага кеткен каражатты айтууну сыр кылды. Бүгүнкү күндө жаңыдан тартылган фильм эл аралык сынактарда ийгиликтерди жаратууда. 41-чи бүткүл дүйнөлүк кино фестивалында биздин Саякбай тасмасы Алтын зенит деген гран-при сыйлыгын алды. Бул биз үчүн, кыргыз эли үчүн абдан чоң сыймыт. Ошол жерде 100дөн ашык кино сынчылар ушундай баа берип атканда, мен ойлойм, бул жакшы тасма деп айткым келет. Саякбай Каралаевке арналган фильм Кыргызстандын бардык кинотеатрларында коюлуп жатат. Тарыхый тасма кыргыз элинин түп тарыхын, келечеги кең эл экендигин даңазалоодо. Адалак Жолулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.